Өткүрбек Асылбекович, 2 жыл мурун мен сизди колдогом. Мен ойлогом, өзгөрүүлөр болот. Башкы прокуратурада, прокуратура системада өзгөрүүлөр болот. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Канча катты жалдадым. Жөн эле отписка келип атат. Ти прокурорго тапшырдык, карасын, эметсин, бирок жыйынтык жок дагы эле. Ошол эле акыркы кездерди алсак, дарыгерлерге укук коргоо органдар басымдоону кылып атышат деп катты жазсам, сиз мага уялбай эле катты жөнөтүп атасыз. Булар өзүлөр өзүнүн мындай калоосу менен камераны алып алып, милицияда же УКМКда отуруп алып, өзүлөр элден кечиримди сурашат. Тияктан өкмөт алдаса, бияктан укук коргоо органдар басымдоо кылса, жарандар сабаса, дарыгерлерди ким анда аларды коргойт? Айтсаңар, эми бул уят нерсе, эч ким мындай өзү калоосу менен камераны алып алып, следовательдин кабинетинде отуруп алып, кечиримди сурабайт эч качан. Сиз аны так билесиз. Бирок шултону тапкансыз. Мыйзамда андай жазылган эмес деп, ошону мага жазатасыз да. Өтө туура эмес. Коррупция боюнча президент жакшы катуу айтты. Бирок чындыгында мыйзамсыз баюу боюнча дагы эле иш жүргүзүлбөй жатат да. 1-2 кишилерге ушул берене иштеген, башка кишилерге иштеген жок. Мына канча бизде чиновниктер ошол эле система прокуратурада отурушат, кымбат машинаны айдап, айлыктарды карасак, айлыктар өтө аз. 10 секунд. Айдаган машина кымбат болсо, үй особняк болсо, айлыгы аз болсо, эл аны айтат да. Бүт эл чындыгында билет, бирок иш жок, дагы эле иш жок. Дастан Далабаевич, сизден жөнөткөн арыз даттанууңуздардын бардыгы мыйзам чегинде карап, биз мыйзамда кандай болсо ошонун негизинде жооп берип атабыз. Мен өзүм ойлоп тапкан мыйзамдар эмес. Ар бир сиз жөнөткөн арыз, ар бир депутаттын арызы бизде өзгөчө көңүлдө. Жеринен барып, буга чейин сиздерге айрылуулардын 80% 10 жыл мурунку чечилген арыздар. Соттор караган, прокурорлор караган, аягына келип эле дароо чечилип калат маселе эмес экен, Дастан Далабаевич. Ал эми медиктер боюнча. Бул ЧС ЧП башталган мезгилде 95 материал РПО катталды. 45 материал номенклатура дела списание болду. Ошонун ичинен 26 адам кечирим сурап атат өздөрү. Ар бир материал түшкөн эме РПО катталып, Дастан Далабаевич. Мыйзам чегинде алып келип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, түшүнүктөр алынып, ошонун негизинде болот. Анда бардыгын сүйлөтө турган болсо 95 адамды эле сүйлөтүп койбойбузбу андачы? 26 адам сүйлөп атат. Ал ошол адамдардын ичинен прокуратура органдарына бир да арыз келип түшкөн жок бүгүнкү күнгө чейин врачтардан да. Мына мектептин 64-чү мектептин мугалими Шагееванын билдирүүсү боюнча бүгүнкү күндө ГКМБ ДМБда иликтөө жүргүзүп атат. Анын жыйынтыгы менен мыйзам чегинде чечим кыла алабыз, Дастан Далабаевич. Биз дагы мыйзам чегинде эки тарап билебиз. Арызды дагы жазгандагы бир тарап, эки тарап. Бизде укуктук жактан бардыгы билимдүү. Адвокаттар менен келип өзүнүн келген тийиштүү талаптарын берип, эки тараптын катышуусу менен маселелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Дастан Далабаевич. Ал эми мыйзамсыз баюу боюнча 2019-жылы буга чейин статистиканы көтөрсөңүз, 2018, 17, 2016 жылдар мыйзамсыз баюу боюнча анта чанда эле иштер катталган. Бул күндөн күндө болсо дагы РПО катталып аткан, бул өзүнчө да бир мындай бул статьянын иштеп атканына бир жакшы тарап деп, жакшы бир эме деп айтсак да болот. 19 материал катталып атат. Мыйзамсыз баюу боюнча ошонун баардыгы боюнча тергөөчүлөр тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө. Ал иштер бир айда бүтө койгон иштер эмес экен, өзүңүз жакшы билесиз. Канча нерсесин алып чыгыш керек экен, тийиштүү керек болсо экспертиза дайындаш керек экен. Аныкталбаса кыскартылып атат кылмыш иштери. РППга азыр кайрылган адамдын баардык кылмыштын составы бар дестесе, баары РП катталып атат.
тергөө амалдары жүргүзүп, эгер состав бар болсо бар, жок болсо кыскартылып атат. Билдирүүлөр берилип атат, уведомление берилип атат. Дастан Долбаевич.